Майрамсыз жашоо кызыксыз. Ар бир адам майрамдагысы келет. Жашоосундагы кызыксыз күндөрдү четке кагып, күндөрүн эсте каларлык жакшы өткөрүүгө аракет кылышат. Ар бир диндин өзүнүн майрамы бар. Иудейлердин, христиандардын, мусулмандардын ар ким өзүнүн багытында майрамдашат. Ал эми жакында жыл жаңырганы турат. Жаңы жылды биздин коомчулукта айрымдар майрамдайбыз десе, кээ бири каршы чыгышат. Эмне себептен жаңы жылды майрамдабашыбыз керек? Дегеле бул майрам кимге таандык? Мына ушул туурасында бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүзгө карата бир нече конокторду чакырганбыз. Убакыттын жүрүшүндө алар дагы өздөрүнүн ой пикирин билдиришмекчи. Ал эми алгачкыларын студиябызга чакырып алалы. Ал үчүн акын, жазуучу, коомдук ишмер Кайырбүбө Чолпонкулованы, ошондой эле Имам Саракси медресесинин мүдүрү Бактияр Шараповду студиябызга чакырабыз. Келиңиздер. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө бул жаңы жыл дегеле кимге таандык майрам? Эмне себептен биз майрамдабашыбыз керек? Жана майрамдай турган болсок, кандай максатта, же болбосо кандай деңгээлде деген ой пикирдин тегерегинде талкуу кылабыз. Ал эми сизге алгачкы суроону узаткым келип атат. Чындыгында биздин коомчулуктун көпчүлүгү дейли, бул 31 декабрь жаңы жылды күтүшөт. Ал эми ошолордун катарын толуктап сиз дагы күтүп жатасызбы? Дегеле жаңы жыл сиз үчүн башка майрамдардан өзгөчөлүгү канчалык деңгээлде? Жаңы жыл бул бизге ошо Петр биринчи 1700-жылдары ошо Россияга алып келип, андан бизге келген экен да. Бул тарыхый булактарга, интернет булактарына кайласак, ошондой экен. Андан кийин бизде ошол биринчи жолу 1895-жылы 28 декабрда Бишкек шаарында мурунку ошо жасалгаланган экен, балаты. Анан эми биз чындыкты айтыш керек, биз Союз дубагында 15 республикага, Союзга карап турган убакта, ал жака отчет берип турган убакта, муну муш майрамдаганбыз. Бала күндө барыбыз. Күтүп, ырдап, аяз ата бир белек алып келет деп күтүп, адан белектерди, конфеттерди күтүп, ырларды ырдап, 4-класста ырдагам мен. Мына ёлка балаты, эң эле коос арасы. Ошентип ырдап, ушинтип күтчү элек. Мен соома бизде болсо өлүп калгандан кийин азыр дагы деле уланып келе жатат. Бирок мен каршы жагымды айтайын. Каршы эмес жагым эл катары атаспоркон жайып, жакшы ниетте, жакшы тилекте чай ичип коебуз. Бирок 12-ге чейин ошол шампанды коюп алып, 12-ге чейин жок, ичкиликти колдонбойбуз эч кандай. Жок, күтөсүз да тозосуз. Эми 12-де жок. Жок, негизи эле. 12-де эмес, ошол эле тасторкон жайып эл катары. Себеби көч бара түзүлөт. Бир. Анан экинчиси мен каршы жагым балатыны кесип, жаратылышка манаста да айтылган, жаратылыш менен таттуу мамиле жасоо керек деп. Ошо дегеле жаратылышка, жериниге зыян келтирип, балатыны кесүү, көчөдө сатып атканын көрүп, жөн эле ушундай жүрөгүң ооруйт. Мен буга таптакыр элден суранат элем, кеспегиле, кайраны тиккиле, отургузгула, көгөрткүлө. Бул эң туура эмес. Буну мен 100% кереги жок деп айтам. Жаңы жылды шампанда да кереги жок деп айтам. Анан жаңы жыл деле биздин тарыхта биздин майрам эмес экен. Дегеле кайсы майрамдарды майрамдайсыз? Мен чындыкты айтыш керек, 8 мартта күтөм. Балдарым сөз түрдө белек алып келет, апа деп куттуктайт, иш-чараларга катышам. Анан албетте өзүм айтып кеткендей, исламда мынакей 2 чоң майрамыбыз бар. Алла Таала буйруган жанагы ороз айтыбыз, анан курман, аны сөз түрдө колустан келген малды Кудайга шүгүр, балдарым 7-8 киши болуп курмандык чалып, жакшы кабардарбыз. Дейле жаңы жыл майрамы сиз үчүн оорду канчалык деңгээлде? Оорду бар сиз майрамдаган майрамдарда? Мындай карап ойлонуп көрсөң туура маселе болуп атпайбы? Шампан ичилип атат. Андан да мунун көп зыян жактары. Жана мен айткым келет, фейерверк. Ошолорду бул эң жаман, ушуну токтотуш керек айнана. Кереги жок. Жаңы жыл же болбосо башка майрамдарга кирерден биринчи дегеле майрамдоо деген эмне? Жана адам баласы майрамды кандай майрамдаш керек? Этикасы, динде, шариятта барбы? Ооба, албетте майрамдоо бул шариятка каршы эмес. Майрамдоо деген сөз алымдарыбыз, илимдүүлөрүбүз айткан, кайсыл күндү күнөө кылбай өткөргөн болсоң, ошол күн сен үчүн майрам деген. Майрам дегенде адам баласынын руханий рахат алуусу бул майрам. Нафсани эмес, руханий. Себеби Аллах Таала бизди жараткан адам баласы рахаттанып жашасын. Ошондуктан адам атабызды жаратып туруп эле бейишке киргизди. Бейиш кандай рахат да?
Ар бир адам сөзсүз рахат менен жашаш керек. Рахатсыз жашоо мүмкүн эмес, акылга дагы сиңбейт. Бирок ошол рахат экиге бөлүнөт. Биринчи нафсани рахат, андан кийин руханий рахат. Адам баласы эң биринчи Куран окуп руханий рахат, намаз окуп руханий рахат, дуа кылып руханий рахат, жакшы сөз айтып, жакшы сөз угуп, жылуу сүйлөсөң жылан ийинен чыгат дейт го. Жылуу сөздөрдү айтып, ар бирге жакшылык кылыштык, бул майрам. Бул жакшылык, бул шариятта бар. Буга каршы эмес. Ал эми мисалы жыл сайын эле биздин дин өкүлдөрү дейбизби, ушул багыттагылар жаңы жылды майрамдабаш керек, жаңы жыл болбойт деп эле тыюу сала бересиздер го, Неге майрамдасак болбойт? Ошондон жалпы элдин кызыкчылыгы ойногон бир эле молдолор, илимдүүлөр. Керек болсо тилдин дагы кызыкчылыгын ойлогон илимдүүлөр. Ошондуктан элдин кызыкчылыгын ойлоп туруп айтат, муну тосконго болбойт. Неге? Сенин чөнтөгүңө зыян. Муну тосконго болбойт. Неге? Сенин руханиятыңа зыян. Муну тосконго болбойт. Эмне үчүн? Сенин үй бүлөңө, айлана чөйрөңө, азыр апабыз айткандай, жаратылышка зыян. Ошондон жалпы элди ойлогондук үчүн муну тосконго болбойт деп айтабыз. Сен чөнтөгүңө зыян, сен жан дүйнөңө зыян деп атпайсызбы? Балким мага зыян тийбейт, менде бар. Мен өзүм каалап атам ошол нерсени. Нафсим каалап атат десечи. Албетте нафси каалагандык үчүн ошондон Аллах да биз молдолор өзүнүн ойдан чыгарып тыйган жок да. Жокотон Алла өкүм берди, тыйзды, пайгамбарыбыз көрсөтпелди. Ошол нерсени алымдар жок жерден жонбостон, кара жерден казбастан, өзүнчө эле ойлоп жазбастан толук ошол жакты айтып келе жатат. Ошондон көпчүлүк адам айтып калат, намаз окуйсыңбы десе, менин желания жок депчи. Сонда кыямат күнүгө чейин жок. Желания болбойт. Албетте бизде желания болот, эмне кылганга жаңы жыл тосконго, кыздар менен жүргөнгө, же балдар менен жүргөнгө, дискотекага киргенге, шампанскийди коюп алып ичкенге, ушуга желания бар да. Бул биздин каалообуз. Биздин каалообуз бул дүйнөдө жүрбөйт. Ошондон Алланын пайгамбарыбыздын каалоосу өтөт, ошого биз чакырып келебиз. Бизде суроо бар экен. Мамлекет канча деген миллиондогон акчаларды чачат. Ошол учурдачы. Мына жаңы жылдык балаттыга эле канча деген акча кетип атат да. Эми ушуну баягы биз тоспойбуз деген менен баары бир мектептерде, жогорку окуу жайларда баары бир мероприятие болуп, бир иш-чаралар менен белгилеп келишет да, өткөрүшөт. Анан ошол учурда ошол эки нерсеге биз каршы чыксак болобу? Же болбосо ошо мамлекет эмне болсо ошо болсун, мен жөн эле бир тамак ичип коем деген нерсе менен деле биз алданып аткан жокпузбу? Бирок жаңы жылдын зыяндары аябай эле көп. Биз айтып атабыз ошолорго, качан биз жалпы ушунун аркылуу жалпы эл бир биримдикке келсе, демек биз өткөрбөйбүз деп турганбыз, алар өзүнчө өткөрө албайт. Ошол жерге жалпы бизге ошогон карапайым эл барат, андан кийин кызыктуу болот, андан кийин өтөт. Баардыгы эле болбойт экен деп бара турган болсо, алардын колунан эч нерсе келбейт. Баардыгыны тике тургула миллиондогон акчаны коюп койгон эч ким барбаса эмне кылат? Ошондой эле бизден азыр максат биз билгенибизди айта берели, жалпы эл өзүгө тандап ала турган болсо, эч ким площадка барбай кое турган болсо, болду, токтоду. Жакшы келиңиз. Негизи мен өзүм жаңы жылды күтүп кичтемден бери тосуп келем. Анан сиздер айтып жатпайсыздарбы, бул терс жагы депчи, алар бир нерсенин терси жана оң жагы болот эмеспи? Анан жаңы жылды деп биз бир жаңылануу, жаңы иш план деп баары жаңы жылга пландашат мисалычы. Анан мисалы ал нерсени сөзсүз түрдө жаман нерсеге аралаштырбай, мисалы ичимдиктерге же жаратылышка терс таасирин тийгизбей эле жакшы нерсе менен тосаганда болот. Мисалы үй бүлөсү менен отуруп буга кандай карайсыздар? Албетте, өткөрсөң болот, үй бүлөң менен, тууган урук, деги эле кошунаң менен, именно бир күнгө такап коюп эмес да. Именно ушул күнгө эле эмес. Ушул күнгө эле биз каршы чыкканыбыз бир күнгө белгилеп койгондуга эле каршы чыгабыз. Жылдын башталышы болуп атпайбы? Ошондуктан аны жаңы жыл деп белгилеп келебиз да. Ал күндүн белгиленгенде өзүнүн себеби бар. Башталышы азыр биз боюнча азыр 2017-жыл бул миладий жылы деп коет. Хижри пайгамбарыбыз өзүнүн пайгамбар Мухаммад Меккеден Мадинага көчкөн жылда хижри жылы деп коет. Хижри жыл дегени пайгамбар Меккеден азыр 1439-жылда. Миладий жылы менен 2017-жыл. Эмне үчүн анда болот болсо хижри жыл менен эсептебейбиз. Именно келгенде эле мынаны да. Ал ар бир коомдун өзүгө жараша болгондугу. Ошондон кайсы эле күндө болот болсо мына ушул күндө иш башталган. Мисалы көбүнчө бизде сентябрдан башталат. Ошону жаңы иш башталган күн деп туруп, ошол күнү топтолойлу. Эч ким каршы эмес буга. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө карата дагы коомчулуктан сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Ошону көрөлү, андан соң алдыдагы конокторубузду майкке аралаштырабыз. Саналуу күндөрдөн кийин жаңы 2018-жыл кирип келет. Бул күндү шаарыбыздын тургундары майрамдайбы же майрамдабайбы деген суроого бирге сурамжылоо жүргүзүп көрөлү. Жок, тоспойм. Эмнеге тоспойсуз? Зачем? Жыл сайын эле үй бүлө менен тособуз. Апам менен, анан менин эжем менен
жаңы жылды Атам мени елканы наряжать этип, анан тозобуз, мындай конфеттерди столго коюп. Эми баары эле тозот да. ошон үчүн тососуңар Ооба. Эми жаңы жыл негизи биздин мусулман болгонубуздан кийин тосуштун кереги жок. Анан эми бирок жакшы ниетте Кудайдан тилеп, мен өзүм жеке оюм Кудайдан тилеп эме кылса болсо керек деп ойлойм, мен жеке оюм. Бирок негизи жаңы жылды биз мусулман болгонубуздан кийин тоспошубуз керек. тоспошубуз керек дейсиз, бирок тососуз. Мен тоскондо кандай, мисалы үчүн мындай эме кылбайм, жөн эле мен бирөөнү куттуктабайм да, бирок ким куттуктаса мен эме кылып коюшум мүмкүн. Кабыл алып, ответ жооп берип коюшум мүмкүн. А так мындай атайын бирөөгө особый мен үчүн мындай көптөгөн деле эмес, эми бирок ата-энебиз каныга сиңип калган үчүн эми баары бир ата-энебиз жанында болуп, Амбөрүктөп келип коюп, елканы жасап, тамак ашууга базарды чакырып, анан тособуз. Бала чакаларым, неберелерим менен бирге. Кадимкидей дастарконду болушунча эми жайнатып, баягы сөзсүз эт асылат bizde. Бул эт асылган, баягы сүрсүтүп, атайлап сүрсүтүп туруп, анан ошону салып биз рахат алабыз ошондон. Жаңы жыл чучугундагы анан этти да сүрсүтүп коебуз. Үй бүлө менен биз үй бүлөбүздүн өзүбүздүн традицияларыбыз бар. Ошо баарыбыз биз болсо өзү ошто турабыз. Оштон болсо туугандарыбыз ар жерден жаңы жылда чогулабыз. Жаңы жылда тособуз да, жаңы жылды үй бүлөбүз менен тособуз. Мен үй бүлөм менен тозом. Дайыма эле тосуп келебиз. Өзгөчөлүк кадимкидей эле отурабыз, чогуу отурабыз. Мына ушундай сурамжылоодон кийин дагы алдыдагы конокторубузду чакыралы. Ал үчүн Бишкек гуманитардык университетинин студенти Адинай Керимованы, ошондой эле Махмуд Кашкари Барскайн атындагы Чыгыш университетинин студенти жана 2017 жылдын жаштар парламентинин мүчөсү Ислам Камбарбековду чакырабыз. Чындыгында улууларга караганда жаштар көбүрөөк майрамдайт, жаштар көбүрөөк багы аянтчага чыгып, бул күндү күтүп, шаң шөкөт менен эсте калаарлык кылып өткөргөнгө аракет кылышат да. Деги эле ушул жаңы жылдын сиз үчүн ролу жана кандай деңгээлде тозуп келгенсиз жана быйылкыга болгон даярдыгыңыз? Жаңы жылдын ролу эми светтик мамлекет болгондон кийин бүткүл дүйнө майрамдалып жаткандан кийин бул эмеси мындай шаңы чоң деп эсептейм. Анан майрамдасаң, майрамдабасаң деле аябай элдин баарынын настроениясы жакшы, баардыгы жаңы жылды күтүп, эми жаңы жылды майрамдайт десе эле чегинен чыгып эле кечке аябай башын жоготуп эле кетип калыш эмес деп ойлойм да. Анан бул жылдын бир итогун чыгарып, эмне кылдым, эмнеге жетиштим деп, анан бир жылдын этеги болуп, ата-энең менен, бир туугандарың менен бирге отуруп, сүйлөшүп, майрамдап, анан жаңы жыл мен үчүн мындай үй бүлөлүк эле майрам катары эсептейм. Күтөсүзбү? Үйдө өткөзөм, жыл сайын үйдө өткөзөм. Өзүм айылыма барып, атайын убакыт каникулга берилгенден кийинчи, анан үйдөгүлөр менен көрүшүп, кыштын ушунусу менен жаңы жыл менен да бир жакшы болсо керек дейм да. Анан Жаңы жылдын символу катары сиз эмнени баалайсыз? жаңы жылдын символу катары мен кышты баалайм да. Эмнегедир бир кандайдыр бир тээ жакта луч солнце бар да, ошо жаңы жыл болот деген жаңы жылдык бир сезим менен кышты билгизбей өткөрүп аласың да. Эң кыш менен жаңы жыл аябай связанный деп ойлойм. Себеби дегенде башка убакыт болсо билбейм. Көбүнчө жаңы жыл Аяз ата менен, Аяз кыз жана андай елка менен көбүнчөсү ассоциация болуп калыптыр эң башынан элечи, жаңы жыл башталгандан баштап. Элестетүү кыйыныраак болуп калат го дейм, өзгөчө. Сөзсүз керек. Негизи сөзсүз болбосо деле үйүңдө койбосоң деле мындай көрүп жүрүш мындай коомчулукта болуш керек, Коомчулукта болушу керек го. Келиңиз Ислам. Чындыгында бул жаштарга бул майрамдын кереги жок. Эмнегедир терс жактары көбүрөөк деген позиция менен келдиңиз. Деги эле жаңы жылды майрамдап көргөнсүзбү жана эмне себептен бул майрамга каршысыз? Ушул убакка чейин жаңы жылды майрамдап көргөн эмесмин деп айтпайм, бирок баягы өзүмдү мындай танып, өзүм ойлонуп көрүп калгандан баштап майрамдай элекмин да. Анан каршы чыгып атканын себеби бул жаңы жылда эң биринчи баарыбыз билгендей эле ушул
шаң шөкөт менен өтөт тигиндей мындай деп анан үй бүлөдө өткөн бул жакта кыз айтып кетти да эме депчи аша чаап кеткен негизи деле болбойт анан үй бүлөдө депчи ошол аша чаап кетип аткандыктын себебинен биз бул жерде азыр отурабыз да каршы чыгыпчы анткени ошол азыркы күндө бизде ошол жаңы жыл майрамын абдан эле бир аша чаап ошол майрам деп мындай деп ошентип аткан себебиненчи бул жанагы эле чектен чыгып кеткен бир акчаны коротуп ошол майрамга деп ушундай деги эле мамлекеттин акчасын деле мисалы карап көрсөң ошол эле ёлкага канча миллион сом менен ысырапкорчулук кылат ошол эле акчаны мисалы башка бир жакшы нерселерге коротсо деле болот да негизиненчи бирок ал эмес өзү үй бүлө деле мисалы башкаларга теңдешкиси келип кошуналар деле тигинтип тасмал даярдап атпайбы деген нерсе бизге сиңип кеткен да биздин коомчулукка атаандашуучу анан эми азыр ошол андан башка дагы бир проблематика бул салют жардырууларда да жатат да бул салют жардыруулар азыркы күндө ошол 31 декабрда ушул абага эң бир мындай чоң масштабтагы бир зыян тийгизген терс таасирин тийгизген нерсе болуп эсептелинет андан кийинки дагы бир аргумент деп айтып кетсем болот бул ошол күнү бир кандайдыр бир мындай клубтарда десек болобу ушундай арак ичүү жана ошондой эле бир спирттик ичимдиктерди көп ичип анан кылмыштуулук көп болуп жаткандыгын айта кетсем болот негизи эле бүгүнкү айтылган идеяларга мен өзүмдүн каршылыгымды билдирип кетким келип атат себеби дегенде биринчи эле жаңы жыл жөнүндө маалымат берсек баардык эле үй бүлө менен тосом деп атат да негизинен эле жаңы жыл ооба бизче которгондо бул үй бүлөлүк майрам деп которулат да бул үй бүлөсү менен тосуу болуп аткандан кийин буга менин эч кандай каршылыгым жок да балаталарды кыюу анан ошол жаратылышка терс таасирлерин тийгизип атат дейт да бирок азыркы учурда замандын өнүккөнүнө байланыштуу эч ким азыр токойго барып балаты кыйып келип үйүнө чыныгы балатын отургузбайт да азыркы учурда ошол балатыга окшоштуп жасалма түрдөгү балаталарды коюшат да үйүнө жана ошондой эле бул мамлекет тарабынан то есть мамлекетке көптөгөн зыянчылыктарын тийгизет бул ошол акчаны башка жака деле коротсун деп атат да эгерде азыр биздин мамлекетте макул ёлка койгонго эле бир аз акчасы то есть экономикалык жактан бир аз каржыланып атат анан башка мамлекеттерде деле мындан дагы көбүрөөк каржы кетип атат да эмнеге анда ошол башка мамлекеттердеги то есть башка мамлекеттер банкротко учурап айтаганда эмне бир балаты коюп калса эле Кыргызстан банкротко учурап калабы деген ойлор пайда болот да мендечи башка мамлекеттердей болуп бир абдан бир өнүгүп кетпей эле бир орто деңгээлде болуп тургандыктан бизге азыр ар бир коротулган акчаны биз көзөмөлдөп турсак жакшы болот деген ойдо бирчи бир балаты коюп койсо эле мамлекет банкрот болуп калабы деди жок менде эч кандай ой жок мамлекет банкрот болуп калат депчи мамлекет ошол лишний чыгым коротпой ошол балатыгачы ошол балатынын акчасын туура жака сарптоо кылса туруусураак жана жакшыраак болот деген ойдо айткым келет да мисалы ошол эле бизде азыр болуп жаткан бул бала бакчаларга же жетим үйүнө болобу же болбосо ушундай бир жакшы нерселерге ошолорго бир Кыргыздын бир тарыхын культурасын көргөзүп бир кинолорду ошолорду ойнотуп ошондой нерсе менен өткөрсө деле бул абдан бир коомго жакшы эле таасирин тийгизет да ошол Аяз кыз жөнүндө айта кетсем дагы ошол башка бир батыш идеологиясында эле биздин да балдарга ошол сиңип баштады да ошол Аяз ата деген белек берет экен бизге Аяз ата дегендей жанагындай кат жазсаң белек берет экен депчи күтүп ошонучу анан кийин ошону күткөндөн кийин ата эне баласынын эмесин кыйгысы келбей анан акчасын сатып алып анан ошо Аяз атаны чакырып ошого берип анан ал берип ушундай нерсе көрүнүп келет да бара акырынданчы бул эмнеге алып келет бул деген ошо баланын жок нерсеге ишенип ишенүү арттыруу алдоо болуп эсептелинет да азыр боло берет деген менен туура эмнени кылсаң боло берет эркексиң өзүңө окшогон эркекке тийип алсаң деле боло берет азыр Кыргызстанда 35 000 голубой бар кызсың өзүңө окшогон кызга тийип алсаң деле боло берет башка мамлекеттерди карап турсаң жакында эле бир эмне кылды итиге турмушка чыкты боло берет экен демекчи аларга караганда боло берет бизге эң кооптуу биз өзүбүздүн элибизди өзүбүздүн жерибизди сактап калыш үчүн гана айтабыз жок сиз бул нерсенен алысыраак болуңуз балким Аллахка жакыныраак болуңуз сиздин өзүңүздүн чыныгы ишенимиңизди жөнөкөй эле бир өзүңүзгө окшогон пактадан жасап алган сакалына анан эптеп бир нерседен коюп алган адамга эле ишенип эле ушул берет экен дебестен жалгыз Аллага ишенип дин өкүлү катары айтсаңыз эгерде динде шариятта эгерде ушул майрамды майрамдабасын деген болсо анда хадисчи аят менен пайгамбарыбыз айткан
пайгамбарыбыздын ар бир коомдун өзүнүн майрамы бар. Биз мусулмандардын майрамы эки майрам. Курбан айт майрамы, Ораза айт майрамы. Муну айтпасак дагы бардыгыбызга белгилүү. Андан кийин пайгамбарыбыздан ким өзүнү башка коомго окшоштура турган болсо, ал кыямат күнү ошолордон болуп тирилет деген. Бул жаңы жыл майрамы кимден келип чыккан? Бул жигит айтуда да азыр изучник. Ошолордон келип чыккан. Көпчүлүк айтат христиандар өздөрү каршы бугачы. Ошондуктан биз мусулман коом болгондон кийин кыямат күнү пайгамбар менен кошо тирилишик үчүн сөзсүз ал нерседен алыс болушубуз керек. Курбан айт, Ораза айт, ал болсо эң көп майрам мусулмандарда. Жума ар дайым. Биздин коомчулуктун 80%-нан дагы көбүрөөк дейбиз, мына мусулмандар дейбиз, биздин Кыргызстанда. Бирок бул майрам илгертен бери келаткан, мындайча айтканда коомчулукка салт болуп калган майрам деп келишет да. Анда эмне себептен ушунчалык биздин коомчулук мусулман өлкөсү болсо, анда эмнеге бул майрамды кабыл алып чоң деңгээлде өткөрүп жатышат? Же эмне имандын жетишсиздиги болот ал? Имандын жетишсиздиги десек дагы болот. Буга чейин учур чакка чейин чыныгы мусулмандарга дагы мындай эркин микрофон, эркин тил, сөз эркиндиги берилген эмес. Ошондон канчалаган ийимдүүлөр, молдору жашыруун айтып келген. Бир азыр Аяз атаны, Аяз кызга ишенип аткан жаш балдар көп. Негизи эле айтабыз, жаш балдарды башынан эле тууралыкка, чынчылдыкка үндөп тарбиялаш керек дейбиз. Бирок өзүбүз алдап аларды алдамчылыкка өзүбүз баштап атабыз да. Анан болсо бир эле ёлка менен мамлекет банкрот болуп кетет деп айтканга мындай туура эмес деп ойлойм. Анткени бир эле ёлканы макул ошо ар бир нерсени чындыгында жаман нерсени кылгың келсе кыла бересиң, жакшы нерсени деле кыла бересиң. Ошол сыяктуу эле ошол эле ёлканы мисал жетимдер үйү же болбосо карылар үйү же болбосо ушул сыяктуу өзүбүзгө өтө зарыл болгон нерсеге жумшасак жакшыраак болмок да. Кел ачык сүйлөшөлү да. Ушул майрамга карата мисалы сиз үйүңүзгө баргычакты, каникулга тарагычакты, бул жакта досторуңуздар менен өткөрөсүздөр, чынбы? Группалаштар менен өткөрөсүздөр. Канча акча коротосуз? Жана кандай кылып өткөрөсүздөр? Ачык эле. Бир студентке бир 1000 сомдон болот да. 1000 сомдон болот. Ал каалагандар барат, каалабагандар барбай деле коет да. Эми бирок чоң кыздын айтканы анан исламдын айтканына бир чети кошулбайм. Туура эле ой айттыңыздар, өзүңүздөрдүн оюңуздардачы. Анан себеби дегенде биз адамдар башка адамдар дайыма эле кайрымдуулук кылып келебиз, же айткан, айтпаган дагы кайрымдуулук кылып жатышат да. Анан бирок эмнеге өзүңдүн үй бүлөңдү көргөнгө ал акчаны коротпошуң керек. Сен үй бүлөң менен отурганга сен жыл бою көрүшкөн жоксуң. Мисалы студенттер жыл бою бул Бишкекте окушат да. Бишкекте болобу же кайсы жерде болот. Анан атайын бүткүл дүйнөлүк мамлекет болгондон кийин, бүткүл дүйнөлүк майрам болгондон кийин мына бошотушат да студенттер барсын депчи. Анан ата-энеси менен көрүшкөнгө, жакшы бир көңүл алганга эмне үчүн болбосун? Эми майрамдаса болот, эмнеге болбойт? Майрамдын балким жакшы жагы бардыр. Азыр баарыбыз эле бир бет эле мындай деп бардыгына келе элекпиз. Албетте Аллахтын тыюу салган нерселерине биз негизи аткарышыбыз керек, албетте. Бирок бул эми көнүп калган экенбиз. Анын ичинде сен айткандай жакшы жагы ошол татынакай тамак аш дайыма калбайт да. Кыргыз өзү кеңпейилдүү эл, тамак аш туруп, анан ошо эн ата, бир туугандар менен жакшы кыздар айткандай, жакшынакай сөзүн айтып, бири-бирине жакшы мамиле, аманчылыкты тилеп, бул жыл эмне жасадым, эмки жыл эмне жасайм, бул жаман эмес, жакшы жагы ушул. А жаман жагы балатына кыюу, бул чоң кыз айтып атат, мен каршымын, балаты азыр кыйылбайт деп. Мен көрүп эле жүрөм, Акмынбаева, Алматинскийде балатылар Ош базарынын жанында жайына эле кыйылып эле жаңы сатып атпайбы анай? Динай, бул жерде жогоруда исламда айтып өттү да, бирок жалгандай албайбыз, бирок кандайдыр бир деңгээлде чындыгы да бар да. Жаштар көпчүлүгү азыр апалар менен баягы олтуруп саат 12-ге чейин тамак ичиши мүмкүн, бирок 12ден кийин өзүнчө барган жакшы көрүшөт да. Азыр жаштар арасында хата деген нерсе бар, андан сырткары кафе, ресторан, атайын бир ай мурун аны бекитип коюп, андан кийин анан барышат да. Мына ошондой учурда баягы кырсык болбойт деп өзүңө ишенгени менен кырсык кашкабактын ортосунда дейт, ар кандай нерсе болуп кетет. Өзгөчө кыз бала үчүн оорураак да. Анан балким бул майрам ушул жаштар арасында көбүрөөк майрамдалып жаткандыктан, балким коомчулукка жаштар арасында зыяны тийип калгандыктан, мен жакшынакай эле ичпей чекпей барам дешим мүмкүн, балким бирөө бир жактан келип башка чаап кетиши мүмкүн да. Ушул сыяктуу зыяны келип аткандан балким кереги жокпу? Чындыгында зыяндары деле бар. Анан чындыгында өзүм жөнүндө айта кетейинчи, айга өзүм элестетип кеттим себебинде.
Бул айылга деле барасың да, анан баргандан кийин тиги 12ден баягы классташтарың чалышат, бас чогулалы аны муну депчи. Негедир мен ошо отурушу же ушундайларга кичирээк кезимден эле барчу эмесмин да, анан ата-энең уже фундамент куюп коет экен, көп жерге жибербей ушинтип атчы. Кийин өзүң эле барбай калат экенсиң да. Эми кепилдик жок, чын эле кырсык кашкабактын ортосунда эмне болуп кетерин биз билбейбиз, бирок ар бир адам эми сактанганга сактансаң сактайт деп айтып коет го, сактанып чыгыш керек дейсизби? Сактанып чыгышы керек андай. Анан сактанып эле майрамдай берсин дейсиз, сактанып эле абайлашы керек. Жакшы. Саламатсыздарбы? Экинчиден мен бул жерде монтип айткым келет. Жаңы жылды майрамдоо бул адамдын түшүнүгү менен ниетине жараша депчи. Себеби биз мусулман болгондон кийин биз жалгыз гана Аллахка ишенишибиз керек. Ал эми жаңы жыл жакшылыкты алып келет деген бул мындайча айтканда Аллахка ширк кошуу болуп эсептелинет. Анан экинчиден бул негизи динде дагы айтылган жегиле ичкиле бирок ысырап кылбагыла депчи. Анан жаңы жылда өтө көп ысырапкерчилик көп болот. Биринчиден, мисалы үчүн дасторкондо деле эжелер айткандай, дасторконду толтуруп чучук, ошентип айткандай, бул дагы ысырапкерчиликтин бир түрү. Экинчиден жана салют, андай мындай свеча алышат, балата алышат, бул дагы ысырапкерчиликтин бир түрү болуп эсептелинет. Анан экинчиден бул мындай биздин мындай кандай десем, өзүбүздүн комубузду мындай бусканга алып келет десем болот да. Себеби көп ысырапкерчилик болуу аркылуу адамдар мисалы үчүн бир жыл бою иштешет адамдар, бирок ошону бир күндө гана жок кылып коюшат дейт да. Мындайча айтканда мээнеттин да текке кеткени. Анан экинчиден бул ата-эне өзү балдарына түшүндүрүп берсе, ысырапкерчилик экенин туура айтса, мындайча айтканда сөзсүз түрдө дин жолунда болбосо дагы эмненин туура эмес экенин балдарына мындай кичинекей кезинен үйрөтсө. Ата-эне өзү тозот. Ошо ата-энелерден баштап мындай балдарына өздөрү туура тарбия берип. Мен Бактияр мырза сизге суроо атайынчы. Ысырапкерчилик болгондугу үчүн гана бул майрамды майрамдаганга болбойбу же күнөөгө батабы? Күнөөгө баткандыгы үчүн. Ысырапкерчилик бул эле жерде эмес, калган жерде дагы толтура болуп жатат. Ошондон бул күнөө болгондугу үчүн. Себеби алымдарыбыз айткан, кимде ким исламда жок майрамды, мусулмандардын майрамы деп этикад кылып майрамдап бирөөгө белек бере турган болсо, анын 50 жылдык кылган ибадаты текке кетет деген. Ислам, мисалы сиз ушул майрам күнү досторуңуз өзгөчө эркек балдар чогулат эмеспи биринчи орундачы? Анан сиз майрамдайм деп кетип калсаңыз чөйрө деген нерсе бар да, жаман көрбөйбү? Негизинен ошо балдар биринчи ошентип сиз айткандай эле ошо хата деген нерсе, ошо жаңы жылга ошондой даярдык негизи көп болот менин тааныштарымдачы. Мен негизги өзүмдүн чөйрөм ушул нерсеге мындай терс көз карашта болбосо дагы мындай негизи майрамдабай эле койсо деген алар деле ошо мендей позицияда да. Ал айтып атпайбы, үй бүлөм эмнеге отуруп үй бүлөгө ушунча бир жыл үй бүлөм көрбөй туруп үй бүлөңө 1000 сом коротуп барсаң болбойт деп. Албетте болот, үй бүлөңө бир гана ал күндө эмес, ата-энеңе сен күн сайын барып турсаң дагы ал канча акча коротсоң да ал акча эчтеке болбойт да. Анан кырсыктар көп болот дегенге да бир нерсе айта кетсем, азыр айтып атпайбы, балатыларды кыйылбаса да башка балатылар эме болот депчи. Ошо бул Россиянын статистикасына карасак, Россияда деген ошол жасалма балатылардын өрттөнгөнүнөн Россияда кичинекей балдар менен жаныбарлар абдан көп каза болот экен да, ошол жаңы жыл күнүчү именно ошону тогуруп ошол өрттөнүп кетет, бат өрттөнүп кетет экен да ошол нерсечи. Ошондой нерселерден да көп мындай бир кандай десем бир происшествиялар болот экен ошол күнү. Көрсөтүүдөгү конокторубузга карата дагы коомчулуктан бир нече суроолор келген, жооп алалы. Ал күнү тилек тилөө күнөө дешет. Ал күнү Кудайдан тилесе болбойбу дейт. Албетте болбойт. Себеби ушул жаңы жыл күнү экен деп туруп алып намаз окуганың дагы болбойт. Себеби сен жаңы жылды намаз менен тосуп атасың. Жаңы жыл экен деп туруп Куран окуган дагы болбойт. Эмнеге сен жаңы жылды Куран окуу менен тосуп атасың? Бул өзү жок нерсе. Ошондон болбойт. Ал күнү ошол короткон акчага андан көрөк сооптуу иш кылса болмок деген ой пикирлер айтылышат. Ошол күнү бир балдардын көңүлүн алуу үчүн белек берип сооптуу иш кылса сооп кабыл болобу дейт. Болбойт. Ошол жаңы жыл биздики тыюу салып атканыбыз ошол күндү гана элестетип атат да. Сооп азыртан баштап кыла берсин. Жаңы жылды жакшы тоссок, жыл этегине чейин жакшы болот дешет. Ушул кандай? Бул шариатта жок нерсе. Албетте кадыр түн кечесинде ошондой. Кадыр түндө ким тоса турган болсо, периштелер түшүп туруп анын дуасын кабыл кылат. Мына ушуга хадис келген. Буга биздин тил менен айтканда гарантия бар. Жаңы жылга жок. Кийинки суроо сизге.
Дал ушул күнү аяз ата, аяз кыздар атайын акчага иштешет эмеспи? Алардын тапкандары адал болобу же арам болобу? Арам болот. Мына ушул күнү ооруканаларда чындыгында көптөгөн окуялар болот эмеспи? Көп жаракат алгандар катталышат. Балким бул майрамдын кереги жоктур. Эне катары сиз жаштарга насаат берсеңиз. Албетте бизге дегеле энеге эмес дегеле ушу мамлекетке дегеле ар кимибизге кырсыктын кереги жок. Албетте жаман жооптардын кереги жок. Ал эмнеден болот? Ал жанагы ичкиликтен болот. Негизи эле ошо ичкиликтен болот. Өзүн жоготот. Ошондон болот. Андай терс дегеле бул жаңы жыл эле эмес, дегеле башка күндөрдө кереги жок. Дегеле кыргыздын аппак кымызы турганда, өзүнүн тамактары турганда, татынакай суусу турганда кереги жок. Ичкиликтин кыргыз элине кереги жок. Келиңиз Ислам. Биз демократиялык, светтик коомбуз деп айтабыз го. Мына ушундан улам дагы конституция жазылган. Биз конституцияга каршы чыкмак белек. Биз жаңы жыл тозо берсек болот го дейт. Албетте демократиялык мамлекет болгондон кийин ар бир адам өзүнүн оюн билдирип, ар бир адам өзүнүн позициясын коргойт эмеспи? Анан албетте биздин конституцияда жазылган эмес, ар бир жаран Кыргыз Республикасында ушул жаңы жылды тозуп майрамдасын дегенчи. Бул бир гана ушул мамлекетибизден ошол күндү мындай кандай десем бир красный день деп коет го, ошондой кылып койгон да. Кызыл күн катары белгилешет, да? Келиңиз Адина. Жыл аягында адам өзүнө отчет бериши керек. Бул жылы эмне иш бүткөргөндүгүңөр жөнүндө өзүңөргө отчет бердиңер беле? Эли жериңер, мамлекетиңер үчүн эмне кызмат кыла алдыңар? Чөйрөм үчүн аябай деле бир чоң бир иш кыла алдым деп айта албайм. Себеби дегенде өзүмдөн баштасам туура так жүрдүм, жаман жолго барган жокмун. Жана ошондой эле айтып кеткенде Экополис инициативдик командасынын да бир менеджери болуп иштеймин. Анан ал жактан кичинекей болсо дагы өзү студент болсок дагы мамлекеттин жардамы жок эле өзүбүздүн колубузга ишенип эле окуу жайларга жанагындай экосеткаларды койдурдук да. Ал дагы болсо биз үчүн аябай жеңиш. Анын ичинде биздин ичинде дагы мен бармын. Жакшы, келиңиз. Бул жерде айтып атпайбы, бизде ошо балатын азыркы учурда искусственный жазалып, чыгым мындай табияттын жаратылышына мындай зыян келтирбейбиз деп. Ал деле чыгым болот бир жагынан-чы. Бизде ошо азыр Кыргызстандын Кудайдын куттугүнү той, топур баардыгы элдер жыргап, мындай шан шөкөт менен баардыгында акча бар, экономика жагы Кудайга шүгүр да. Экономика жагынан кайсыл жагынан бар? Бизде бар бир гана жүрөктө, ыйманда адеп, ахлак, тарбия тууралуу жагынан бизде аябай экономикабыз ушул жактан кризис да бир жагынан-чы. Бизде бул жагынан бул көз карашта ким туура көз карашка келтириш керек? Албетте биринчиден турган бул ата-эне. Себеби бизде дагы ошо азыркы күндө мынакей окуучуларды, мектеп окуучулары, айылдалар бар уже балаты майрамда ошону күтүп атканы. Декабрь айы 20-дан өткөндөн 20-нчы декабрь. Ошол эле учурда сиздин сөзүңүзгө айтайынчы, мисалы, айылда балаты күтүп атканда ал башка жактан келип акча келип берген жок да, чынбы? Ошол эле учурда энесин кыйнап атат, атасын кыйнап атат, мектепте акча чогулду деген бар, анын көйнөгүн алып берүү, ошол эле ёлканы тегелетүүдө кандайдыр деңгээлде чыгымдар кетип атат. Эне ата жогоруда ислам айткандай баласы үчүн баарын кылат. Бирок кандайдыр бир деңгээлде эне ата кыйналып калат да. Эне ата кыйналган жагын албетте биз чечпейбиз. Эне ата кыйналган жагын ушул өздөрү чечип алат. Жогору жактагылар чечип берсе, себеп дегенде бизди ушул деңгээлге жеткирген ушул жогору жактагылар. Себеп дегенде борборубуз Бишкекте дагы аянтында ушу жаңы жыл күнү элдер байрамдашып ошол жака шан шөкөт менен келет. Эгер мусулман дининде ошо Курбан айт, Ораза айт майрамды атпайбызбы? Эгер ошол экөөнү салыштырганда Курбан айт майрамы күнү эртең менен ошол Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн жигиттер, эр-азамат, ушу Кыргызстандын атуулдары, мырзалары таңкы саат 5-те туруп, 6-га чейин гусул алып, Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн өзүн тазалап, жуунуп, эртең менен 6-га чейин бул аянтка келип, өзүнүн ушу намаздарга келип, муфтият баш болуп ошол жерде келип, баяндар айтылып, элдерге бир жакшы таасирлүү, ошо Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн дуа кылып, тилек кылып, келечекте ушу элибизге, жерибизге кызмат кылсак деген бир жакшы ой тилектер менен келет да. Анан бирок ошол учурду элестетебиз. Андан кийин жаңы жылда ушул коомдук кызматкерлердин баардыгы тикезден тик туруп иштеген күн болот. Себеп эмне? Кырсыктар көп болот дейт. Кимди ким союп кетет, кимди ким ушул ичкиликтин айынан ким менен мушташып кетет, көчөдө кайсы кафеде кандай нерсе болуп аткандарын баары, бул көз караштардын баары коомчулукта ошол майрамга карата бир күнгө такалып калып мындай чоң чыгым болот. Бул жагы эле мисалы адамдардын жүрүшү, көз карашы жана эжебиз айтып атпайбы? Тамак ошо ичкиликтин айынан бүт эле ичкилгенден адам уже өзүн адам эмес, бул айбандан да жаман болуп калат да. Жанатан бери баарыбыз талашып атабыз да. Бир жагы айтып атат, жок тосушубуз керек десе, бир жагы жок тоспойбуз деп атат да.
бир информацияны деле бирөөгө жеткиргенде ал бара бара адамдан озго өтүп отуруп ал өзгөрөт дейт да. Аягына келип ал информация бар таптак эле башкача информация да келет дейт да. Бул баарыбыз эле макул келгиле салыштырып көрөлү да мындай эле. Кандай жакшы жагы бар экен, жаман жагы бар экен. Анан аягына келип мындай ынтымактуу түрдө эле тосолу деген идеяны чыгарып коелу дейин. Ынтымактуу тосолу деп. Менде мындай идея бар да мындай. Бул жаңы жылдагы бара бара кылымдан кылым өткөн сайын өзгөрүлүп кеткен да. Мисалы үчүн башында бул жаңы жылды елка менен эле мындай кыштын бул символ катары елканы коюп тосушканда, елканы коюп ага мындай таттууларды илип коюшкан. Кийин бара болсо буну Аяз атаны кошушкан, жана ошондой эле Аяз кызды кошушкан, орустар кошушту. Анан дагы Оливье салатын кошуп коюшту. Ушул сыяктуу кошуп отуруп бул жерде бурмаланып кетти да бул жерде. Бул негизи жаңы жыл деген которуп атабыз. Үй бүлөлүк майрам. Эфирде аягына чыгып баратат, ошон үчүн жыйынтыктоочу сөз кылып айткым келип атат. Бизде Гүлнара менен сиз пайдасын айтыңыздар, ислам бизге зыянын айтып берсин. Бизде пайдасы бул ата эне менен бирге отуруп, бул жана ошондой эле алыста жүргөндө бул чер жазышып, алар менен жакшы күндөрдү өткөрүү. Мурдагы өткөн, то есть бир жыл ичиндеги ата эне менен бир болуу ошонун баарысына бир кирет. Бир жылдын өзүнүн мурдагы ошол бир жыл ичиндеги өзүнө анализ жүргүзүү, куттуктоо, бири-бирине жакшы сөз айтуу, белек берүү, бирөөнүн көңүлүн алуу, иштерине отчет чыгаруу, то есть. Келиңиз Гүлнара, сиз дагы айта калыңыз. Мен деле оюм кошулам мунукуна. Анан негизинен бул жаңы жылда айтып кеттик, жогоруда сөзсүз түрдө бир максатын коюп, ошол кийинки жылда мен ушул ишти кылам, анан кийин мен бул ишти кылдым деп жыйынтык чыгарууда. Анан кийин бул пайдасы негизинен мисалы башка майрамды деле ушунчалык чыгым менен тосуп атабыз, бирок бул жаңы жылда эмне үчүн ушундай чыгым коротуп тоссок болбойт деген суроо менде пайда болуп атат да негизичи. Анан кийин мен үчүн өтө эле пайдалуу, ата энем жанында болом, жакындарым менен куттуктап бул күндү жакшы маанайда өткөрөм. Ислам зыянын айта кал. Кыздар айтты. Биринчи мен баягы Айшанын айткан сөзүн эметкен бара бурмаланып кетип атпайбы, бул илгери деген ошол кыштын символу катары эле коюп, конфет депчи. Негизи ошолдо бурмаланган кезде ага чейин негизи бул кыштын кудайы деп ошого адамдарды жертвоприношение кылып, ошонун ич агарындарын гана ошо жүрөктөрүн илчкен да. Негизги карасак, жана орустар кошкон эмес, орустар да өздөрү каршы экен деп туруп, анан негизи пайдаларын айтканда булар бир эле пайда экен да, үй бүлө менен отуруучу. Үй бүлө менен отурууну ал ошол үй бүлө менен отуруу, көңүл ачуу, өзүнө отчет берүү, 3-4 мынакей. Башынан баштайлы. Үй бүлө менен отуруу, үй бүлө менен отуруу деген бир жылда 365 күн бар болгондуктанчы, ар бир күнү эгер адам өзү кааласа, ошол бул майрам дебестен эле ошол барып, ошол күнгө ата энесинин ушул жакшы сөздөрүн айтып, жана ошондой отуруп, ата энеси менен үйдөгүлөр менен жакшы отурат да. Ал эми зыяндарын санаңыз. Азыр ал эми баягы максат коюу деген ал албетте жакшы. Мен деле айтпадым, ал деген албетте адам деген максат коюш керек, жана жыйынтык өзүнө бериш керек. Зыяндарын айтсак, бул мен башында эфирдин башында айткан экологияга зыян келтирет деген нерсеге эч ким эчтеке айткан жок да, эч ким. Бул нерсе бул ошол бойдон эле калып калат да, экология бойдон эле. Эже айткан. Тыюу салынат. Экология булганды, ичимдик болуп атат, лишний затрата болуп атат, андан кийин ошол кылмыштуулук, анан ар кандай кубулуш кырсыктар болуп жатат да. Жана ошол бир эле ал нерсе эмес, бул нерсе бизди андан да чоңураак бир масштабдуу бир жаман иштерге акырындан өзүнө тартып баратат да. Андан кийин чыгым жагын биз эле ар бир үй бүлөгө алып караганда, Кыргызстанда 6 миллион десек, 3 миллиону майрамдаган болсо, 3 миллиондон 500 сомдон ар бир үй бүлөгө жок дегенде бул атыла турган нерсеге чыгымын эсептегенде 1,5 миллиард сом болуп кеткен. Бул эмне деген акча? Буну бир туура жакка пайдалансак, ошонун жагын жакшы. Келиңиздер, мындай кылалы. Ошол күнү ислам айтып кетти, кылмыштуулуктун саны да көбөйөт, анан экологияга да зыян тиет депчи. Экологияга бирден бир зыяны тийиши мүмкүн, бирок кылмыштуулук бул башка майрамда деле болуп келет да. Бир эле жаңы жыл күнгө такабаш керек бул нерсени. Кылмыштуулук башка майрамда келет де, мисалы 8 мартта, 8 мартта мисалы мен көргөн эмесмин, ошо кылмыштуулук болуп, ушул мамлекет ушундай бир даярдык менен турганчы, жаңы жыл дегенде ушул мамлекет, ушул МВД, Ички иштер министрлиги абдан даярданат. Талаштан тактык жаралат деп мен айтарым эме, бул нерсени биз мамлекетке коюшубуз керек. Биз алардын жанында кичинекей адамдарбыз да. Мамлекеттик деңгээлде муну чечиш керек. Эмне үчүн отурат 120 депутат? Президентти эмнеге шайладык? Мына ошолор
бизден көбүрөөк билет, маалыматтар көп. Мына ошолор чечимди алып койсо, биз мыйзамга баш ийишибиз керек. Ошону менен адашпа элим, адашпа, жамандыкка жанашпа, өзөгүңдү таап ал. Европа же болбосо башка жак менен, башка эл менен санашпа. Башкалар ушинтип жасап атыптыр дебей, өзүбүздүн каныбыздагы кыргыздын сонун салттары менен жашагыла. Ошону менен жүрөккө ыйман, башыбызга акыл эс берсин. Исламда айтып кетти, батыштан келип чыгат депчи. Батыштан келе берет, батыштан эмнелер гана келбейт да, анан аны түзөп өзүбүзгө келтире алыш өзүбүздөн да. Андыктан ар ким өзүнүн каалоосуна жараша майрамдабай, өзү каалагандай кылышсын. Анан келе жаткан жаңы жыл кыздар менен Окчалар болсун. Азыр чоңдорго койбойлу айтыпты, азыр бир доор, бир заман, бир учурда жашап атабыз, келечек жаштардын колунда. Баардыгы айтып атат. Алар ошондой заманда өттү. Бизге сонун эркин берилди. Ошондон жаштар биз депутаттарды айыптабастан өзүбүздү кармайлы. Мунун зыяндыгы биринчи сиздин этикатыңызга зыян болуп атат, ишенимиңизге, Алла менен болгон байланышыңызга, өзүңүздүн төрөлгөндөн баштап тутунуп келаткан диниңизге зыян болуп атат. Эң негизгиси мына ошол. Ошондон мамлекет мунун зыянын анык билгендиги үчүн азыр менин билишимче 17 скорый помощьты дайындады окшойт. Бунчу 17-ни дайындап атат да кыскасы. Неге ушундай өлө турган болот, мындай болот. Орустардын бир жакшы сөзү бар. Сен өтө акылдуусуң, сен өзүң ишенбе. Алдыңдагы дуракка ишен депчи. Сен акылдуу таза жүргөнүң, дуракка баары бир да. Эмне кылып коет, Куда билет. Ошондуктан урматтуу туугандар, сиз биздер эмне кылайлы? Анан кийин эмне кылабыз? Пайгамбар Умар разияллаху анху өзүгө күнүгө отчет берген. Бир жылда бир эмес, отчет күнүгө кечинде отуруп алып, мен эмне кылдым кечке чейин? Таң атканча мен бармынбы, жокмунбу? Бир жылды күтө берет атсаң, жан бар жерде каза бар деген. Эртең өлүп калсаң, ошондо бир жылдык отчетуң калып кетеби ошондо? Ошондуктан урматтуу туугандар, эмне кылайлы? Бардыгыбыз жаштарга дагы айтып туруп, ага даярдан бастан балким күндөн күнгө кабырга карап жакындап атабыз. Сиз каалайсызбы, каалабайсызбы? Ошо жака карап даярданайлы. Жамгыр менен жерге көрөт, бата менен элке көрөт деген толук менен дуа кылайлы. Жалпы элибиз мына ушул адеп, ахлак, маданият жылында бүт бардык адеп, ахлактуу, маданияттуу болуп туруп, балким ата-энелерге биз жардам берели, аларды кыйнабайлы. Жакшы. Ислам Абдан сонун сөздөр айтылып кетти. Ошол жаңы жыл күнү үй бүлө менен отуруп, ошол отчет бере берсин, бирок ошол эле күндө чыгып, ошол бири-бирин куттуктап, ошол жаңы жыл менен жана ошондой ичимдик ичилип, жана ошол экологияга терс таасирин тийгизген жанагындарды атпай эле, ошону менен бир өзүнө отчет берип, анан ошо максат койгону менен эле гана токтолуп калсак, бул абдан дурус болот деген ой менен. жетиштүү. Жаңы жыл майрамын толуш керекпи же анын кереги жокпу? Мына ушул туурасында көрсөтүүнүн жүрүшүндө талкуу кылдык. Ал эми жыйынтыкты ар бир көрүүчү өзү чыгарат деген ойдобуз. Ушуну менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.